Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Кимбек кызы айтып берем. 2015-жыл тарыхтагы эң ысык кургакчыл жыл болуп калды. Ал эми келерки жыл быйылкыдан да ысык болушу мүмкүн. Дүйнөлүк метеорология уюму мындай бүтүмүн климат боюнча Париждеги саммитте жарыялады. Саммитте дүйнө өлкөдөгү булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча жаңы эл аралык келишимди макулдашат деген үмүт бар. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы кандай болуп атат? Буга кененирээк токтолсок. Кыргыздар жашаган Кытайдагы Ак Суу жана Үрүмчү шаарында бүгүн күн ачык болгону менен эртең асманды булут каптайт. Бүгүн жаан Казакстандын түндүгүндө жаап атат. Бул жаандуу булут эртең Орусиянын Казань шаарына карай жол алат. Бирок Борбор шаары Астанада кар токтой элек. Бул жерде абанын температурасы төмөн бойдон калууда. Салыштырсак, Алматы шаарында кар дагы эле жаа элек. Эртең асманды булут каптайт, жаан жаашы күтүлбөйт. Ал эми Өзбекстанда адамга жагымдуу салкын аба ырайы болуп атат. Асманды булут каптап, күн жылуулап турган кези. Жума күнү бизге жакын Фергана өрөөнүндө жана Борбор шаары Ташкентте аба ырайы бирдей жылуу болот. Бирок асманды булут каптап, жаан жаабайт. Алардан анча алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө буларга салыштырмалуу абанын температурасы төмөн бойдон калууда. Түркменистанга болсо суук али түшпөйт, себеби өлкөгө Африка тараптан жылуу климат таркап турат. Бирок Өзбекстан менен чектешкен Дашогуз өрөөнүндө күн бүркөө болуп, абанын температурасы бүгүнкүгө караганда төмөн бойдон калууда. Ал эми Ашхабадда аба ырайы айырмаланып жылуу. Бул жерде да күндүн бети көрүнбөй, булут каптайт. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Бүгүн өлкөнүн түштүгүндө жаан жаап, бул жаан Кытайдын түштүгүнө карай барат. Ал эми Борбор шаары Душанбеде жана бизге жакын жайгашкан Ходжент шаарында аба ырайы жылуу бойдон сакталып, бирок Хорок өрөөнүндө абанын температурасы төмөндөйт. Асман болсо булутка толуп, жаан жаашы күтүлбөйт. Кыргызстанда да ушундай. Эртең өлкөбүздө жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Асманды кез-кези менен булут каптап турат. Бирок абанын температурасы өзгөрүүсүз калат. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Ошон үчүн сак болуңуздар. Эртеңки күнгө карата аба ырайы ушундай. 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.